Kur'an'da Allah Teala aytat: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Allah Teala'nın barlığına, birligine, kudretine bolgon belgilerden katarında silerden erkekler özüңөрдүn içiңerden silerden barabarыңарды, жубуңарды жаратып бергени. Litaskunu ilayha aga карай тынчтык табуңар үчүн, аларга бат көнүп кетүүңөр үчүн, жана Аллахтын дагы кудретине, бирлигине белгилердин бири силердин ортоңорго максатсыз болгон сүйүүнү жана мээримдүүлүк сезимди орноткондугу. Бул аятта, урматтуу туугандар, сиз менен биздин жашообузда, өзгөчө үй бүлөлүк жашообузда эркек менен аялдын ортодогу мамиледеги негизги эрежелер айтылып жатат. Биринчиден, Алла бул аятты ошол арабтардын заманасындагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда түшүп. Ал учурда арабтар ушундай түшүнүккө келип калган эле: эркек өзгөчө бир жаратылыш, аял заты бир төмөн даражадагы, жиркеничтүү даражадагы, намыстанып уялууга себеп боло турган даражадагы бир жаратылыш деп түшүнөт эле. Кайсыл үй бүлөдө Аллах Таала кызды тартуулап кыздуу болгон болсо, алар ошону сөөнөн сүйүнүчкө батып акыйка бериштин ордуна жентек той бербестен, балким алар уялгандыктан, намыстангандыктан, ачуулангандыктан алып барып тирүүлөй өзүн төрөлгөн кызын тирүүлөй көмүп салат эле. Бул баарыбызга ачык, жашыруун эмес, улуу сахабалар да ошондой мамиле кылган. Жахилият заманасында, надандык доорунда, жахалат доору деп коет да пайгамбарыбызга чейинки жашоону. Жахалат дегендин мааниси надандык, илимсиздик менен жашоо өткөрүү. Кудай Таалам тараптан келген жолдомону ээрчибестен ар ким өзү билгендей жашоо тартип түзүү. Көргөндөй эле, келе жаткандай эле ээрчип эле бири-бирин сокур ээрчүүнүн натыйжасында арабтар ошондой деңгээлге түшүп калган эле. Устаздарыбыз айткандай, жахалаттын натыйжасы жаханнам дейт да. Надандыктын акыбети бул тозок дейт. Надандыктын негизиндеги болгон акыйда, надандыктын негизиндеги ибадат, надандыктын негизиндеги үй бүлө, бала тарбият, жакшылык жамандык марекелерин өткөрүү, булардын бардыгы тозокко алып бара турган, дүйнөңүздү да ахиретиңизди да буза турган жашоодо. Надандыкта эле, надандыкта болгондуктун себептен, кесепетинен алар аялды өтө жиркеничтүү бир жаратылыш деп түшүнөт. Кандай эле мисалы бир чычкан чуркап чыкса, аны бир уруп туруп өлтүрүп койсоңуз эч кандай жооптуу эмессиз эч кимдин алдында. Үй бүлө мүчөлөрүнүн алдында дагы, ата-энеңиздин алдында дагы, өкмөттүн алдында дагы эч нерсеге жооп бербейсиз. Ошондой эле алар аялды да ошондой даражага коет эле. Өлтүрүп койсоң эчтеке эмес. Ушундай эле бир махлук катары көрөт эле да. Ошол ишенимдерини оңдоо иретинде Аллах бул аятта айтып атат: "Халака лакум мин анфусикум." Аллах Таала силердин, о эркектер, пайдаңар үчүн, силердин дүйнө ахиретиңердин ийгилиги үчүн, жашооңор бир бакытка бөлөнүү үчүн, лакум силердин пайдаңар үчүн, азважан силердин жубуңарды жаратып бердик дейт. Силердин пайдаңар үчүн жаратып бердик дейт. Ал силер үчүн жүк эмес. Алар силер үчүн бир азаптын себеби эмес. Балким халакнакум азважа, Алла айтат, биз силерди жуп-жуп кылып жаратканбыз. Бири-бириңерге муктажсыңар. Алар силер үчүн кийим катары, силер алар үчүн кийим катары. Бири-бириңди аброюңду тосуп, жашооңо бири-бириңе көмөктөш боло турган. Нике дегендин мааниси экөө бири-бирине оппозиция болуп алып, бири-бири менен тирешип, бул баш ийбеш керек, бул бош келбеш керек. Ошо менен тирешип олтуруп туранан акырында экөө келишпестен бири-бири менен чыр-чатак чыгып ажырашып кете турган, ортодо бирдекени талаша турган бир маселе эмес. Нике дегендин маселе мааниси эркек мурда жүрөт бала жашоодогу өз милдетин аткаруу үчүн жалгыз, кыз жүргөн мурда жашоодогу милдетин аткаруу үчүн жалгыз, нике кошту, баш кошту, бири-биринин милдетин аткаруу үчүн бири-бирине көмөктөшсүн деген маани. Бири-бирине жардамдашсын деген маани. Пайгамбарыбыз дагы үйгө келсе, аялдарына жардам берет эле. Аялдары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын милдетин аткарыш үчүн жардам берет эле. Бири-бирине жардам беришет эле. Яны силердин пайдаңарга жаратканбыз деп атат. Жана каяктан жараттык? Силер түшүнүп жаткандай, булар төмөн жаратылыш, силер өзүнчө шарапаттуу эркектер, өзгөчө махлуксуңарбы? Жок, мин анфусикум, биз силердин өзүңөрдүн ичиңерден алып жаратканбыз дейт.
Yani sizler go topraktan jaraldыңар. Ал эми алар мен колум менен жараттым деген мааниде Алла айткан адам баласыны. Мен шарапаттуу кылдым деген, өтө сый көрсөттүм деген. Ошондой болгон махлук сенин ичиңен жаралган болду. Топрактан да калынган эмес. Бул сенин ичиңден жүрөгүңдү сактап турган, эң назик жериңди сактап турган, адамдын падышасы болуп турган жерди сактап турган кабырганын ичинен алып туруп жараттым деген. Ошол кабыргадан жараттым. Баштын сөөгүнөн жаратпадым, башыңа чыгып кетпесин деп. Буттун сөөгүнөн жаратпадым, бутуңдун астында тебеленип калбасын деп. Балким эң назик болгон, эң негиз болгон жүрөгүңө жакын болуш үчүн, ушундай жагымдуу кылып жүрөк сөөгүнөн алып туруп, кабырга сөөгүтөн мен ал аялды силерге жуп катары кылып жаратып бердим. Бара-барыңарды азважан жараттым. Үй тазалоочу, кийим жууп берүүчү, бала тарбият кылып берүүчү, кир жуучу, тамак ашпозчуну жараткан жокмун. Балким сен кандай болсоң, ал да ошол сыяктуу сенин жубуң болгон, менин алдымда бирдей милдетте, бирдей укукка ээ болгон бир жубуңарды жаратып бергенмин мен дейт. Литаскуну илайха. Эмне үчүн силердин ичиңерден алып жараттым? Ага силер бат көнүп кетиңер үчүн. Өзүңөрдүн ичиңерден алынган бат бири-бириңерге көнүп кетүүңөр үчүн. Ва жаала байнакум маваддата ва рахма. Жана силердин ортоңордо максатсыз болгон сүйүүнү жана мээримдүүлүк сыпатты орнотуп койдум дейт. Ушул жерге негизинен токтолоюн дедим эле. Маваддатан ва рахма. Мавадда ва рахма. Мавадданы эмне деп которуп атабыз? Максатсыз болгон сүйүү. Демек сүйүү экиге бөлүнөт. Мухаббат, мавадда, вуд деп коет. Мухаббат дегендин мааниси бир нерсенин себебинен жакшы көрүп калууну айтат. Сулуу ошон үчүн жакшы көрөсүз. Жакшылык кыла берет, ошон үчүн жакшы көрөсүз. Мүнөзү жакшы, ошон үчүн жакшы көрөсүз. Бир себеп бар, булак бар, куя турган, ошо сезимди пайда кыла турган, ошондуктан адамда сүйүү пайда болуп турат. Буну мухаббат деп айтат араб тилинде. Мухаббат. Ал эми мавадда дегени, вуд дегени бул максатсыз болгон сүйүү. Бир адамдын сый урматы, кадыр баркы жүрөк отуруп калган, анын азаматы жүрөк отуруп калган, кандай болсо да ошону жакшы көрө бересиз. Урматы, сыйы, даражасы алдында дагы, жогунда дагы ошонун кадыр баркы тура берет. Ошонун сөзү, анын жашоосу, анын тартиби, аны менен бирге болуу сиз үчүн сый урмат, сиз үчүн кадыр бар, сиз үчүн рахат болуп калат, анын мухаббаты жүрөктөн чыкпайт. Буну максатсыз болгон сүйүү дейт. Сиз инвалид, майып болуп калсаңыз да аялыңыз жакшы көрө берет. Жумушуңуз жүрүшпөй, бардык нерсени алдырып, тарттырып, көчөдө калсаңыз да аялыңыз жакшы көрө берет. Бар болуп, бай болуп кетсеңиз да аялыңыз жакшы көрө берет. Буну мавадда деп айтат. Башка сөз менен айтканда, үй бүлөңөр бекем болуш үчүн, аял менен эркек жакшы жашоо үчүн негиз кылып мен эки нерсе бердим. Максатсыз болгон сүйүү ортоңордо келсин, жана бири-бирине мээрим сыпаты келсин. Ушул болсо анан жашай аласыңар, болбосо чогуу жүрө албайсыңар деген сөз. Ушул силердин жашооңорду бекемдеп турат деген мааниде. Кандай эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашоо тартибинен, кыздарынан, сахабалардын жашоосунан биз көргөндөй эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кызы бар эле, Зейнеп энебиз. Пайгамбардын эң чоң кызы. 4 кызынын бири. Умму Кулсум, Фатима, Рукайя, Зайнап. Зайнап энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга пайгамбарчылык келгенге чейин Абулас ибн Рабия деген адам келип, ошо арабтардын ичинен атагы чыккан адамдардын бири эле жигит келип ана жуучулук түшөт. Келип пайгамбар алейхиссалам айтат, макул дейт, хатта стазинаха, кое тургула, мен биринчи рухсат сурайын. Кыздын көңүлүн сурайын. Демек кыздын көңүлүн суралмайынча турмушка узатылбайт деген маани. Анын көңүлү кимге болсо ошого узатыш керек. Көңүлүн сурайын дейт, кое тургула дейт. Деп барып анан кийин рухсатыны сурайт. Сураса, кабар берсе, Зайнап энебиз унчукпай жылмайып коет. Жаш кыздын унчук болсу анын ыраазычылыгы болуп эсептелет. Макулда анан ушинтип анан турмушка пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам узады. Ушинтип алардын үй бүлөсүнө жакшы жашап жатканда биринчи сыноо келет. Биринчи сыноо кайсыл? Пайгамбарга пайгамбарчылык келди. Биринчи мусулмандардын катарында пайгамбардын кызы Зейнеп энебиз дагы исламды кабыл кылган. Исламды кабыл кылып, иман келтирип, анан күйөөсү келгенден кийин күйөөсүнө даават кылып, күйөөсүнө түшүндүрүп, атама пайгамбарчылык келиптир. Менин атамды Кудай таалам пайгамбар элчи кылып тандап алыптыр, ошого иман келтире эле десе айтат, жок, мен иман келтире албайм. Көчөдө кантип жүрөм. Бирок эч бир менин дооматым жок сенин атаң туурасында. Ал чындыкты айтып атат, мындайча айтканда. Пайгамбарлыгына мен ишенем. Бирок иман келтире албайм, мусулман боло албайм, ата бабамдын динини таштай албайм. Аялдын сөзүнө кирип калды, подкаблучник болуп калды деген сөз менен кантип жүрөм эл астында. Болбойт дейт, ислам келтире албаймын дейт. Бирок сен мага дейт үзүр бергин дейт, азирини, сен мени түшүнгүн. Десе Зайнап энебиз үй бүлөнү сактоо үчүн,
жүрөктөгү болгон сезимдин себебинен Зайнап энебиз айтат, мен сизге түшүнбөсөм, мен сизге үзүр бербесем, ким анда үзүр берет дейт. Деп ошо менен чогуу жашайт. Пайгамбарыбыздын кызы капыр менен жашап атат. Ушинтип замана өтүп олтуруп экинчи сыноо келет. Экинчи сыноо кайсыл? Хижрат кылып Меккеден Мединага чыгып кетүүгө уруксат берилет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хижрат кылып чыгып баратат. Пайгамбарыбыздын кызы Меккеде капырдын колунда жашап атат. Меккедеги жашоо мусулмандар үчүн өтө оор жашоо болчу. Пайгамбарыбыздын жакыны кызы жашап атат. Болушунча пайгамбар жана анын жакындарына ыза жеткирген аракетинде эле Меккедеги иман келтире элек адамдар. Бирок ошондой болсо дагы үй бүлөнү сактап калыш үчүн, балдарыны жетим кылбаш үчүн бир Али деген баласы болгон, балалуу болгон, ал жаш эле өтүп кеткен. Анан кызы бар эле, ал кызы кийин барып туруп Али радиаллаху анхуга кийин турмушка чыккан эле, Фатима энебиз дүйнөдөн кайткандан кийин. Яны үй бүлөнү сактап калуу үчүн макул болуп, күйөөсүнү чакырса дагы исламды кабыл кылбайт, макул болуп Меккеде чогуу жашап калат. Бир канча убакыттар өтөт. Убакыттар өтүп, Пайгамбар алейхиссалам көчүп баргандан кийин, бир жылдан кийин Бадыр деген согуш болуп калат, казат болуп калат. Бул тарапта капырлар катарында күйөө баласы Абул-Ас ибн Рабия, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулмандар тарабында күйөө баласына каршы. Бирок пайгамбарыбыз билбейт. Зейнеп энебиз Меккеде билет, дуа кылып атат. Я Алла, бул жакта менин балдарымдын жетим болушу, бул жакта өзүмдүн я Алла жетим болуп калышым, я Алла атама жардам бергин, күйөөмдү аман алып келгин деп дуа кылып турат. Ошентип согуш болгондон натыйжасында туткунга түшүп калат. Абул-Ас ибн Рабия туткунга түшүп калат. Караса, ошо туткунга түшүп калып, исламдын башында ислам экономикасын өнүктүрүү үчүн ал учурда туткундарды төлөм берип туруп куткарып алууга уруксат болчу. Туткундарга ошо ар кандай нерселер келип атат, выкуптар келип атат. Ошонун негизинде туткундарды азат кылып жатат. Караса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошондой болуп аткан учурда өзгөчө бир шуруу мончокту көрүп калат. Карап туруп айтат: "Хаза икти Хадижа". Аллага касам, мо турган мончок бул Хадижанын менин биринчи аялым. Пайгамбарыбыз айтат эле: "Инни рузикту хубба Хадижа", мен Хадижанын сүйүүсү мага Алла тараптан рызкы катары берилди деп сыймыктанып сахабалардын алдында айтат эле да. Демек бул сүйүү, жүрөктө бирөөнү жакшы көрүү, бул Алланын неаматы. Алланын неаматы. Аялыңыз сизди жакшы көрсө, демек Алла сизге неамат берди. Сиз аялыңызды жакшы көрүп, сезимиңизди ага арнап, аны менен мындайча айтканда романтик болуп аткан болсоңуз, Алла сизге неамат берди. Жөн эле төө сыяктуу болуп, өзүңүздүн муктажыңызды бүтүрүп эле, үйгө келгенде бир офиске келгенде эле жумушуңузду бүтүрүп эле кайра чыгып кетип эле, эс алуу жайга келгенде эс алып эле кайра кете бербестен, жүрөктө бир жылуулук сезимдер болсо, жылуулук сөздөр болсо, демек бул Алланын неаматы, пайгамбардын сүннөтү, Алланын каалоосу. Пайгамбарыбыз айтат эле, эл алдында, болбосо араптарда аялдарды ушунчалык төмөн көргөндүктөн, жакшы көрөм, мен сени жакшы көрөм деп айтуу алар үчүн өтө намыстуу сөз болчу. Айта албайт эле жакшы көрөм депчи. Ошол зейинди жок кылыш үчүн пайгамбар алейхиссаламдан бир жолу бирөө сураганда, "О Аллахтын элчиси, сиз үчүн эң жакшы көргөн адамыңыз ким?" десе, "Айша" деп пайгамбар алейхиссалам айтканда. Суроочуну түшүнүп атат, эркектердин арасында сурап атат, "Досуңуздун эң жакын досуңуз ким?" депчи. Бирок пайгамбар алейхиссалам тура калып, "Айшаны мен жакшы көрөм" деп атат да. Яны сүйүү сезимдерин ортоңордо бөлүштүрүп тургула деп. Ушундай мааниде дагы айтты, эгер бирөөнү жакшы көрүп калсаң, үйүңө барып туруп болсо дагы айткының депчи. "Мен сени Алла үчүн жакшы көрүп калдым тууганым" деп. Хадижа энебиз элестетсеңиз, согушта канча жыл убакыт өткөн. Согуштан кийинки маселеде мамлекеттик иш менен алектенип жатып, өзүнүн жакшы көргөн аялынын мончогуну ошонун арасынан тандап атат, танып калып атат. Ал мончокту Зейнеп энебизди турмушка узатканда сеп катары ага беринген болчу, Хадижа энебиз ага белек катары тапшырган эле. Ошондо туруп танып калып атат да. Биз аялыбыздын жоолуктарын алмашканын билебизби, билбейбизби? Канча жоолугу бар? Канча шурулары бар? Канча тагынчактары бар? Канча бут кийими бар? Алмашып атабы, жокпу? Атырлары алмашып атабы, жокпу? Яны жүрөктө сезим болсо, ошолор көзгө көрүнөт экен да. Ага кийгизген нерсе амуру ала диари лайла ва уқаббилу зал жидара вал жидара ва ма хуббу диари шагафна қалби валакин хуббу диари ман сакана диара валакин хуббу ман сакана диара. Баягы Лайла Мажнундун айткан сөзү бар эле акындын. Мен дейт Лейленин дейт Лайланын жолдорунан өтөмүн дейт. Көчөлөрүнөн өтүп баратып ошол үйлөрдү, дубалдарды катардан өвүп баштаймын. Бирок дубалдардын сүйүүсү жүрөгүмдү ээлеген жок. Ээледи ошо дубалдардагы жашаган бир адамдын сүйүүсү дейт. Yani Layla'nı жақсы көріп қалған үшін Имриел Кайс Мажнун ушунчалык сүйүп қалған ал жерлерді дуалдары дағы сүйкімді болчу да. Yani адам жақсы көрсө, анан андагы барлык нерселерге көңүл буруп баштайт экен да.
баа берип баштайт экен. Бизче айтканда лайк басып баштайт экен, комментарий жазып баштайт экен анын жашоосуна, жасаган тамагына, баскан турганына, кылган жакшылыктар анан көзүнө көрүнүп баштайт экен. Ошентип Хадижа энебиз менен отуруп анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сурады, бул каяктан болуп калды? Яни пайгамбарыбыз да урматтуу тууганым Хадижа энебизди сүйүүдө. Азыр бизде бир ушундай маселе бар. Исламда многоженство бар, көп аялдуулук рухсат. Ушуну да билип алалы, исламда көп аялдуу болууга 4кө чейин рухсат берген. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала 4 аял алсаң болот деп рухсат берген. Бирок бир аял менен адилеттүү болуп чырайлуу жашоого Аллах Таала кызыктырган. Bir ayal menen жашоого кызыктырган, таргып берген, ушундай жакшы болот, адилеттүү болосуңар, жакшы болот деп. Ал эми 4 аялдуулукка Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала рухсат берген, кызыктырган эмес ага. Ушундай кылсаңар сөз болот деген эмес, жашоо кээде ушундай болуп калат. Болуп калса 2ге үйлөнгүлө, 3кө үйлөнгүлө, 4кө үйлөнгүлө. Болот силерге рухсат деген. Бирок эгер адилетсиздиктен корко турган болсоңор, адилеттүү кыла албаймын деген коркунуч болсо, анда бирөө менен чектелгиле. Бирөө менен анда жашагыла деп Кур'ан-ы Каримдин таризи ошондой. Өткөндө бир жерде негизинен Аллах Тааланын данышмандуулугу ошондой. Канча эркек болсо заманада аялдар көп болуп келген статистика боюнча, эркектерге караганда аялдар көбүрөөк. Десек, отургандардын бирөөсү айтты, "Дамла дейт, андай эмес" дейт. Андай көп эмес статистика боюнча. Дүйнөлүк статистиканы карасаңыздар, азыр деле мисалы аялдар бир аз көбүрөөк. 50%, 50 бүтүн канча бир деңгээлде бөлүктө аялдар саны көбүрөөк. Эгерде аялдар сөзсүз көп болуп келгенде ар бир заманада анда буйрук бермек Аллах Таала. Сөзсүз анда үйлөнгүлө деп. Аялдар көчөдө калып калбасын, сөзсүз үйлөнгүлө деп буйрук бермек. Бирок ага буйрук берилген эмес. Ага таргып берилген. Не үчүн айтып атабыз? Жашоодо көп болуп атат мындай нерсе. Жөн эле оюнчук катары көрүп алдык никени. Үй бүлөнү жөн эле оюнчук катары көрүп алдык. Экинчини аласың, напсиңе эрчип, башка нерсеге эрчип олтуруп, кыларга ишиң жок. Акыретти унутуп калгансың. Элге мээнет кылууну унутуп калгансың. Жүрөгүң боп-бош. Бир деңгээлге жеттиң, мурда башыңда иман жаңы келди эле, намаз жаңы келди эле, бир аз өсүп келип алып туруп, анан кийин тынчтык, барчылык, береке келип калды эле, анан эми өзүбүздүн напсыбызды каяктан кандырышты билбестен анан башка нерсеге чуркап жүрөбүз да. Напсыны кандыруу үчүн Алла бейишти жараткан. Дүйнөдө Алла өзүнүн өкүмүнө тургузуш үчүн берген. Дүйнө сиз менен бизде акыларды берип калып, Алланын өкүмүнө тургузуш үчүн жашоо. Өткөндө бирөө бияка келиптир, келип айтат, "Молдоке, мен экинчи аял алайын деп атам" дейт. Экинчиге үйлөнөйүн деп жатам дейт. Мен айттым, "Машалла, жакшы экен экинчиге үйлөнсөңүз, үйлөнүңүз. Эгер зарылчылык болсо, үйлөнүңүз." Эркектерге да мен көп айтам, аялыңа тамашалап дагы экинчи аял туурасында сүйлөбө. Аны жөн эле вирус киргизип, аны оору кылба аны. Бирөө ковид боло турган болсо, ковид болуп ооруп калса, аны менен контакт кыласызбы жокпу? Байланышасызбы жокпу? Турабы, сактанасыз да, кой вирус келип калат. Эмне үчүн ага вирус киргизесиз? Ковидтен дагы оору алар үчүнчү. Өлүп калса, өлүш, жан бериш бар, бирок күйөө бериш жок дейт го. Оор нерсе аларгачы. Тамашалабаңыз, көндүрөм деп ойлобоңуз. Пайгамбарыбыздын аялдары көнгөн эмес ага. Ага көнүп болуп ынанып калган эмес. Пайгамбарыбыздын аялдары. Мына Хадижа энебиз туурасында Пайгамбар алейхиссалам Меккеге келди. Канча жыл өтүп кеткен жашоодончу. 40 жашында пайгамбарчылык, 53-те Меккеге барды, 8 жыл боло турганбыз, 61 жашта. 61 жашта Меккеге келди. Хадижа энебиз качан өтүп кеткен? Келип караса бирөөнү көрүп калды. Көрүп калып анан кийин ойлоду, бул Хадижа энебиздин курбусу экен, тааныш экен. Келип үстүндөгү көйнөктү чечип анан кийин олтуруп ошо жерде сүйлөшүп атса ошол жерден анан Айша энебиз көрүп калды. Көрүп калып Айша энебиз уруп келди. Келип туруп айтты, "Я Расулалла, ким менен сүйлөшүп атасыз?" деди. Десе айтты да Пайгамбар алейхиссалам коркпой эле айтты, "Бул мен Хадижанын курбулары менен сүйлөшүп аттым эле Меккедеги" деди. Десе Айша энебиз анан кийин дагы ачуусу келип кетип, кызганып, "Эмнени сүйлөшүп аттыңыз эле?" деди. "Күннен атазакар ан айями Хадижа. Хадижа менен болгон күндөрдү эстеп аттык" деди. Десе күйүп кетти. Анан айтты, "Хадижа, авалайса лака ниса илля Хадижа?" Эмне Хадижа эле дей бересизби? Хадижа эле дей бересизби? Не, сизге башка Хадижадан башка аялдарыңыз жокпу? Аллага касам ичем, андан жакшыраак аялдарды Аллах Таала сизге берген деди. Кызмын, башкамын, бир баягы аялды айта бересизби депчи. Десе анан ошондон Пайгамбар алейхиссалам ушундай ачууланды. Айша энебиз айтат, "Мен Пайгамбардын көзүн карап, айттым" дейт өзүмдүн ичимде. "Ушул ачуулук кетсин, экинчи Хадижаны Пайгамбардын алдында айтпаймын" депчи. Ачууланып кетип Пайгамбар алейхиссаламга айтты, "Валлахи, Аллага касам ичемин, о Айша, Хадижага караганда Аллах Таала жакшырагын мага берген эмес. Хадижага караганда жакшырагын берген эмес. Хия аманат би из кафара биан нас. Ал мага иман келтирген, адамдардын баары мага капыр болуп аткан учурда.
Ва аватни ва насаратни харрамани аннас. Адамдардын бардыгы көчөгө кууп койгондо мага жардам берип, башкалкала берген Хадижа болгон. Ва разакани Аллаху минха бил абна. Аллах таала ал аркылуу мага балдарды берген, уул кыздарды берген. Кимиңер өтүп кеттиңер деди. Биринчи күндү, биринчи төшөгүмдө, биринчи кыйынчылыктын бардыгын, турмуштун кыйынчылыгын ошо аялым менен көргөнмүн. Биринчи аялым менен көргөнмүн бардык кыйынчылыкты. Анан барчылыкка жетип алып, башка болуп алгандан кийин катар-катар төрөдү, башка болду. Сизге сулуулугун көп арнай албады. Сиз өзүңүз ошого себепчи болдуңуз. Анан башка болуп калгандан анан башкалар көзүбүзгө кызык көрүнүп алып, анан башкаларга кетип калып. Андайдын пайдасы жок. Аялдарыбыздын алдында экинчи аял боюнча сүйлөө бул көбүнчө азыр үй бүлөнүн дагы ажыроосуна дагы ушул себептер келип чыгат. Көңүлдүн муздашы, шектенүүлөр, башка нерселер. Аял таухидти жакшы көрөт, жалгыздыкты жакшы көрөт. Айта бериңиз, сиз мени жалгызымсың, башкасың, тияк-бияксың. Тагдырда болсо качып кутулбайсыз. Экинчи аял тагдырыңызда болсо, үчүнчүбү, төртүнчүбү, 20 аласызбы? Тагдырыңызда болсо качып кутулбайсыз. Бирок аны айта бериштин кажети жок да.